Бүгүн Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен жолугушту. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакаларды арттыруу маселелери талкууланып, парламенттер аралык кызматташтыкты кеңейтүү тууралуу сөз болду. Алгач төрага Нурланбек Шакиев ушул жылдын апрель айындагы президент Садыр Жапаровдун Азербайжанга жасаган мамлекеттик сапары эки өлкө ортосундагы байланыштардын жаңы барагын ачып, стратегиялык өнөктөштүктүн пайдалуу түптөлгөнүн белгиледи. Муну менен катар жетишилген келишимдерди ийгиликтүү ишке ашырууда парламенттер аралык диалогдун да мааниси чоң экенин айткан төрага, Жогорку Кеңеш менен Милли Межлистин ортосунда калыптанган кызматташтыкты өнүктүрүп, тармактык комитеттердин жана депутаттык достук топторунун алкагында да биргелешип иш алып баруубуз керек деди. Мындан тышкары соода, экономикалык жана инвестициялык кызматташтык тууралуу да сөз болду. Өз кезинде президент Ильхам Алиев Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевди жылуу кабыл алып, бул расмий сапар байланыштарды кеңейтүүгө өбөлгө түзөөрүн белгиледи. Ошондой эле эки өлкө ортосундагы кызматташтыктын учурдагы абалына токтолгон Ильхам Алиев Кыргызстанга жасаган расмий сапарындагы урунттуу учурларга токтолду. Тагыраагы буга чейин Азербайжандын атынан Кыргызстанда мектеп ачылса, жакында эле Кыргызстандын атынан Азербайжандын Кыдырлы айылына жаңы билим уясынын пайдалуу түптөлгөнүн кошумчалады. Буюрса аталган билим берүү мекемелери боордош эки калктын ортосундагы терең байланыштын символу катары таанылып, келечек ээлери үчүн кызмат кылат деген үмүттөмүн, деди Алиев. Ошондой эле улуу калемгер Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы тууралуу да сөз кылып, быйыл Баку шаарында залкар жазуучунун элеси түшүрүлгөн эстелик ачылганын эске салды. Чыңгыз Айтматов Кыргызга гана эмес, жалпы түрк дүйнөсүнө таандык улуу калемгер. Андыктан Азербайжан эли калемгердин чыгармачылыгын жогору баалайбыз деп кошумчалады. Муну менен катар Ильхам Алиев Кыргыз-Азербайжан өнүктүрүү фондунун уставдык капиталын 25 миллион АКШ долларынан 100 миллион АКШ долларына чейин көбөйтүү жөнүндөгү макулдашууга кол коюлганын белгилеп, биргелешип ишке ашырыла турган долбоорлор тууралуу да сөз кылды. Кыргыз футбол биримдигинин бюджети быйыл 10 эсеге өстү. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев улуттук кураманын оюнчулары менен жолукканда билдирди. Анын айтымында бул каражат эмки жылы дагы көбөйтүлөт. Кыргыз футбол биримдигинин бюджети өткөн жылкыга салыштырмалуу 10 эсеге көбөйдү. Келерки жылы бюджети мындан дагы өсөт. Бул бизде футболдун өнүгүүсүнө түрткү берет. Ошондой эле республика боюнча футбол инфраструктуралары жаңыланууда. Бардык стадиондордо футбол ойнолот, деди Камчыбек Ташиев. Кыргызстандын саналиптик өнүктүрүү министрлиги акыркы учурда анын карамагындагы мамлекеттик маалымат системалары хакердик чабуулга кабылганын билдирет. Ведомствонун басма сөз кызматынан маалымдашкандай, министрликтин маалыматтык активдери бузуулардан жана санкциясыз кирүүдөн корголгон. 2024-жылдын 22-майында Time Insane Пакистан хакердик тобу жарыялаган Кыргыз Республикасынын жарандардын жеке маалыматтары мамлекеттик салык кызматынын 2020-жылы интернетке ачык жарыяланган салык төлөөчүлөрдүн маалыматтарына окшош деп айтылат маалыматта. 2024-жылдын 1-июнунан тарта калк үчүн жылуулук энергиясына жана ысык суу менен камсыздоого болгон жаңы тарифтер киргизилди. Энергетика министрлигинен билдиришкенде, калк үчүн жылуулук энергиясын колдонууда ай сайын керектөөнүн социалдык ченеми менен төлөм жүргүзүлөт. Тактап айтканда, жалпы аянты 80 чарчы метрге чейинки батирде жашагандар 1 ГК үчүн 1560 сомдон төлөм жүргүзөт. Эгерде батирдин жалпы аянты 80 чарчы метрден ашса, ар бир чарчы метрге жылуулук энергиясынын өздүк наркынын деңгээлиндеги тариф менен төлөнөт. Жылуулук энергиясынын өздүк наркы жылуулук менен камсыздоочу уюм тарабынан коюлган төлөө эсептеринде өзүнчө сап менен көрсөтүлөт. Буга чейин калк үчүн ысык суу менен камсыздоого 1 ГК үчүн 1120 сом төлөп келсе, өзгөртүүлөрдөн кийин 1 ГК үчүн 1560 сом төлөм жүргүзүлөт. Ведомстводон билдиришкенде, 2021-2025 жылдарга карата жылуулук энергиясына жана ысык суу менен камсыздоо боюнча орто мөөнөттүү тарифтик саясаттын негизги максаты энергетика секторунун ишинин негизги көрсөткүчтөрүн жакшыртуу, энергетика секторуна өзүн өзү актоо, тариф түзүүгө карата адилеттүү мамиле кылуу, мамлекеттик бюджеттен субсидиялардын өлчөмдөрүн төмөндөтүү, ошондой эле керектөөчүлөрдүн ар кандай категорияларынын ортосунда кыйчалыш субсидиялоонун көлөмүн азайтуу болуп саналат. Кыямдын маалында кумшекердин баасы 10% жогорулайт. Бул тууралуу Кошой кант заводунун директорлор кеңешинин төрагасы, Кайыңдык кант ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү Алмазбек Алтыбаев билдирди. Анын айтымында, ушул тапта базарда Россиянын кумшекери 70-71 сом, Кыргызстандыкы 72 сом 20 тыйынды түзүүдө. Кумшекердин баасына карата божомолдор боюнча баасы бир аз өсүшү мүмкүн. Кыямдын маалында кумшекерге болгон баа 10% жогорулайт. Бул жогорку чеги. Эгер бул азык-түлүктүн баасы кескин түрдө кымбаттап кетсе, антимонополия жөнгө салуу чараларын көрөт. Биз дүрбөлөң болбойт деп үмүттөнүп жатабыз, деди ал. Алтыбаев белгилегендей, учурда өлкөдө кумшекердин кору керектөөнү жабууга жетиштүү.
разрывная машина. Бул азыр именно үзгөнү менен ошонун текучесть, временное сопротивление ошолорун текшеребиз да. Азыр, как видите, ГОСТун талабына полностью он отвечает. Бул лабораторияда Кумшагыл ишканасынан чыккан продукциялардын сапаты техникалардын жардамы менен текшерилип колдонууга уруксат берилет. Мындай дыкаттык менен текшерүү жөн эмес. Сапаттуу жол салуу же үй куруу түздөн түз дал ушундай текшерүүнү талап кылат. Өндүрүшкө колдонулуучу бул жабдыктар мамлекеттик стандартка жооп берүү талабы катуу коюлган. Бул бизде пресс. Ушул пресс менен биз изделиялардын контролун текшеребиз, прочностун текшеребиз. Кубиктер забиваться этилет. Бул гидравлический пресс, бул да поверенный. Ар бир жыл сайын муну проверять этип турабыз, кандай иштеп атканын. Под действием давления, получается, мы его раздавливаем, тем самым определяем прочность. 137 бул пропаркадан чыккандан кийин 137 килограмм сила көргөзүш керек. Биякта ушул кубиктерди процентный прочностька камерада 20 градус болот плюс-минус. Вот у нас счетчик показывает и влажность. Хорош. Аталган ишканада жалпысынан 170тен ашуун жумушчу эмгектенип келет. Ар дайым иш токтобогон бул ишканада күндүн ысык суугуна карабай 20 жылдан бери иштеп келе жаткан Каныбек Субанкулов акыркы убакта жумуштун жүрүшү бир топ жанданганын билдирди. Негизинен бардык кранда эле иштеп келдим. Акыркы жылдары ушул кранын алдында иштеп жатам. Стабильная работа, постоянно жумуш болуп турат. Кыш болобу, жай болобу, кар жаап атабы, жамгыр жаап атабы иштей беребиз биз. Кыргызстанда биринчи жолу курулуп атат дейт бул нерсе. Азыр бирөөнү өткөндө көрдүм, бир немени чыгартты, бир изделияны. Эми азыр экинчисин куюшуп атат. Мурун бул болгон эмес болчу. Эми Кыргызстандын башка объектилери салыштырып мен ойлойм ушу айлык жакшы эле. Андай деле жаман эмес. Кумшагыл ишканасы 70 жылдан бери иштеп келе жатат. Бул жерде жалпысынан бетондун бардык түрү, суу өтүүчү лотоктордун түрлөрү, үй курууга керектелүүчү бетондор чыгарылып келген болсо, учурда чоң көлөмдөгү жол көпүрөгө коюлуучу устундар өлкөдө алгачкы ирет даярдалып жатат. Эскерте кетсек, буга чейин аталган устундар сырттан буйрутма менен алынып келинчү. Жолдор курулуп атпайбы, көпүрөлөр курулуп атат, мостовой балкалар жетишсиз болгондуктан мамлекет тарабынан ушундай задача коюлган, ушу тез аранын ичинде ушундай 18 метрлик, 15 метрлик, 12 метрлик мостовой балка жасаган деп. Вот бир ай мурун баштаганбыз ушул ишти. Бир айдын ичинде апаловка жасадык, бир айдын ичинде ушта 2 штука чыгарып баштадык. Мурунда завод болгон, илгери 50 жыл мурун. Ал заводдор талкаланып кеттир да. Апаловкалардын баары жок. Анын ордуна жиле куруп башташты. Белгилей кетсек, Кумшагыл ишканасынын техникалары эбак эскилиги жетип, алды керектен чыга баштаган. Мамлекет сырттан башкаруу киргизип, иш алып барып баштаганы техникалар оңдоп түзөөдөн өтүп, жаңыртуу иштери жүрүп жатат. Өзүңөр көрдүңөр, заводко мурда эч кандай акча салынбай, техникалары жаңыланбай калган экен. Азыр толугу менен өзүбүздүн күчү менен техникалары жаңылап, оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп атабыз. Кумшагыл жабык акционердик коомунун сырттан башкаруучусу Эрмек Кутманбаевдин билдиришинче, алдыдагы иштер пландагыдай жүргүзүлсө, мамлекетке бир топ пайда алып келерин белгиледи. Мамлекеттик жетекчилик тарабынан жүргүзүлүп аткан саясат, ирригация саясаты, мына суу канал лотоктору, мамлекетибизге керек болгон электро столбторун чыгарууну пландаштырып атабыз. Эмнеси менен мунун баардыгы маанилүү? Эгерде биздин мамлекеттик мекеме өзүнүн продукциясын өзүбүздө чыгарсак, пайдасы дагы мамлекетке калат, базар баасынан арзан дагы болот. Себептен бул деген элибизге, мамлекетибизге өтө чоң салым болуп деп эсептейм. Жалпысынан жабдыктарга керектелүүчү сырьёолордун көпчүлүгү жергиликтүү өндүрүштөрдөн алынат. Мисалы, цемент кант заводунан алынса, кум жана шагыл ишкананын өзүнө тиешелүү карьерден ташылат. Ал эми бир гана арматура Орусиядан алынып келинет. Сүйөркул кызы Асель, Азамат Мамбетов, Азия ТВ. Кеңешинин мүчөсү Шайра Асивееваны чакырабыз. Шайыргүл Асивеева жеке ишкердикте 20 жылдык тажрыйбасы бар айым. Жеңил өнөр жай тармагында иштеп келген. 2013 жылдан бери чет өлкөлүк жана жергиликтүү туристтерди тейлеп, кафе иштетип келет. Ишкер айымдардын ошто өтүп жаткан керменинде тамактануучу жайдын түптөлүшү жана күчтүү сервистин сыры менен бөлүштү. Бизде бизнес алып барыш кыйла оңой.
биз ушу жыянын астында көп бизнес турларды уюштурат эмеспи? Ошолор менен көп жерге кышында деле бизнес тур кылып Европага чейин барып кыдырып келдик. Ал жерден деле салыштырабыз. Албетте сурайбыз, силерде иш алып барган кандай болот, салыктар кандай болот деп сураштырып келгенде эле чындап эле салыштыра келгенде эле биз жак оңой болот экен. Ишкер айымдарды шыктандыруу менен бирге эле экономиканын өнүгүүсүнө кошкон салымдарын белгилөөнү көздөгөн бир топ ишкерлер бир аянтчага чогулушту. Алар Кыргызстандагы алдыңкы ишкер айымдар, бардык тармактагы ийгиликтүү ишкерлер, бизнестеги кыйынчылыктар жана жетишкендиктер, бизнес жүргүзүүнүн сырлары боюнча өз тажрыйбалары менен бөлүшүштү. Адам бир нерсени көздөгөндө бир күн ойлонот, 10 күн ойлонот, жылда ойлонот. Анан максатты туура койгонду үйрөнүш керек да. Себеби боло турган иш 2-3 күндө эле өчүп кетет. Болбой турган иш. Боло турган иш түндөп, күндөп, айлап ошол нерсе оюнан кетпей, чай ичсе да эстеп, уктаса дагы түшүнө кирет. Ошол нерсени гана аткарыш керек адам. Убара болбой. Кыйынчылык болот, сөзсүз болот. Кээде болот ушундай таштап кете турган моменттер болот. Кайта ойгонуп туруп, башыңды чайкап туруп, ордуңдан тура каласың, кайта улантасың. Бул мүнөз дагы көп нерсе ушудан байланышы бар да. Чыдабастар болот, сабырдуулук керек. Негизгиси сабырдуулук керек. Иш чара TEDx форматында өттү. Алдыңкы айым ишкерлердин жана эксперттердин шыктандыруучу жана түрткү берүүчү сөздөрү, нетворкинг жана жандуу жолугушуулары, өнөктөштөрдү табуу мүмкүнчүлүгү жана бизнес идеяларды талкуулоо жүрдү. Экономикасына, өнүгүүсүнө салым кошом деп. Негизи ишкер айымдар бүгүнкү күндө бизден көп учурда була кызмат көрсөтүү тармагында, анан өндүрүш тармагында көрүп жүргөндөрү бар. Бизде Ош областында негизги ишкер айымдар өзгөчөлүгү бул ар бир тармакка адаптация болот. Анан көбүрөөк ошол кызмат көрсөтүү менен өндүрүшкө такталганды биз ассоциация кызматташканда көрүп турабыз. Негизи айымдар күн өткөн сайын билимге умтулуп, жаңы багыттарды киргизип, эң негизги мындай айтканда жаңы технологияга биз басым жасаган учурлар көп болуп жатат. Эми Ош чергеси көбүрөөк кызмат көрсөтүү жана тейлөө тармагы өркөн үчүн айым ишкерлер да ушул багытта бүгүнкү күндө ишмердүүлүгүн жүргүзүп, коомго, экономикага салым кошуп келип жатат. Ишкердиктеги оор кыйыштар, уруш талаштар көйгөй жаратса да, айрым учурда аялдар эркектер менен тең тайлаша иштегенге туура келет. Аялдар психологиялык жактан бизнестеги оорчулуктарга, атаандаштыкка көтөрүмдүү келишет дешет адистер. Ишкер айымдардын кербени өлкө боюнча өтөт. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахмеджанов, Ош шаары.